Жакшыбы? Батыр. Кел отургула. Көрүп сүйүнүп турам мен азырында. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүк алган тарыхта биринчи жолу байгелүү орунга жетип отурасың. Бул тарыхый окуя. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенде биринчи окуя да бул. Буга чейин баягы СССР мезгилинде биз Союздун составы кезде баягы Орузбек Назаров чыгып жүргөн, Курнявкалар чыккан 91-жылы Орузбек Назаров андан мурунураак чыкса керек эле. 86. Биз көз карандысыздык алган биринчи жолу сен болуп атасың. Ошон үчүн мен как президент катары, мындай боксту, спортту сүйүүчү катары Атай чакырып, мынакей Камчы Кыдыршаевич Байкең билесиң өзү дагы бокс спорт бокс тармагынан чыккан, өсүп чыккан. Анан кийин ошо инициатива көтөрүп, демилгелеп, ошо бүгүнкү жолугушууну уюштуруп, ошо инибизди кабыл алып бир сыйлыктарды тапшырып, кичине дуктан берип, дагы мындан дагы жогорку бийиктикке жетсин деп анан ошо Машыктоо чөкөңдү бүгүн кабыл алып отурабыз. Бул жеңиш бүтүндөй Кыргызстандын жеңиши. Албетте коло медаль, бүгүн коло медаль болсо, эртең бигер күмүш медалга жетти, андан ары алтын медальга чейин жеткен. Бул сенин ийгилигиң бир эле өзүң үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттеги жаш өсүп келаткан спортчуларга үлгү болду да. Биз ошон үчүн кабыл алып, кичине колдоп, коштоп, калгандарга дем күч болгондой болуп, сени көрүп туруп, үлгү алып сенден, алар артыңда өсүп келаткан жаш балдар кичине сендей болуп, сенден дагы ашып кеткендей болсун деп атабыз. Биздин Кыргыздын балдары, кыздары ушу дайыма Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиретип турганы биз үчүн өтө чоң сыйлык. Кыргызстандын желегин желбиретип туруш деген жакшы да, чет өлкөгө таанытып. Баягы Кыргызстанда бокс мектеби илгери Союз кезде жакшы билесиңер, аябай катуу өрчүгөн, анан кийин эле уже жок болуп кетти, кийин аябай начарлап кеткен. Мына эми кайра ошо бокс мектебинин өсүп келаткандыгын мына бүгүн тренери мынакей далилдеп атасыңар, машыктыруучу, сен менен машыктыруучу менен. Далилдеп. Мындан ары дагы ийгиликтериңер коштой берсин дагы деле. Анан эми силерге атайлап даярдаган белегибиз бар. Батир, 2 комнаталуу батир, Ош шаарынан.